Бишкекте медицина кызматкеринин күнүн утурлай салттуу республикалык турнир өттү. Ага өлкөнүн 7 дубанынан келген медицина кызматкерлери жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун өкүлдөрү катышты. Мелдеште эркектер арасында мини-футбол жана аялдар арасында волейбол боюнча командалар таймашты. Ал эми турнирге калыстык кылган топ Саламаттык сактоо министрлигинин жетекчилеринен түзүлгөн. Жеңүүчүлөр тайпалык оюндар аркылуу аныкталып, финалдык беттештерден кийин биринчиликти алган командаларга кубок, медальдар жана дипломдор тапшырылды. Ошондой эле мыкты бомбардир, дарбазачы жана оюнчу деп да өзүнчө сыйланды. Өткөн жылы турнир Ысык көлдүн жээгинде өтсө, бул жолу Бишкек шаарындагы Иса Акунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын спорт аянтчасында болду. Ден соолук деген бул спорт. Биз медицина кызматкерлери катары эл үчүн, бардык үчүн көрсөтүшүбүз керек, айтышыбыз керек. Ден соолук бул биринчи орун биз өзүбүздөн башталат. Андан сырткары биз мамлекетте жүрүп жаткан спортту өнүктүрүү саясатын колдоо максатындагы бул иш-чараны уюштуруп жатабыз. Бүгүнкү республикалык турнирге биз Саламаттык сактоо министрлиги менен команда түзүп чыгып атабыз. Командабызда 8 киши. Буюрса мана жакшы ийгиликтерге жетебиз деп ойлоп атабыз. Бул турнирдин максаты ушу ден соолукту пропагандалоо, ушу калкка биринчи өзүбүз үлгү көрсөтүп, ушу саламаттык сактоо системасында иштеген бүгүн жалаң ушу бүт республикадан, бардык региондордон келип олтурушат.